Бишкек шаарындагы улуттук инновациялык технологиялар мектеп-лицейине 375 окуучуга эсептелген жаңы окуу корпусунун ачылышы болду. Мында актовый жана спорттук зал, ашкана жана лабораториялар камтылган. Эми бул заманбап имаратта башталгыч класстын окуучулары билим алышмакчы. Улуттук инновациялык технологиялар мектеп-лицейинин негизги корпусу 1200 окуучуга гана эсептелип курулуп, бирок анда 3200дөн ашык бала билим алып келген. Окуу класстарынын жетишпегендигинен улам окуучулар 3 нөөмөткө бөлүнүп окушчу. Жаңы корпустун курулушу менен окуучулар кадимки 2 смендик режим менен окуй баштайт. Бүгүн ишке берилип жаткан окуу корпусу жаңы эмеректер, инновациялык технология, бардык окуу куралдары менен жабдылып, кошумча физика, химия, биология жана информатика класстары да каралган. Башталгыч класстар бизде 1095, 5-7 класста 1042, 8-11 класста 1073, бардыгы биригип 3200 сом окуучу окуйт. Ошондуктан бизде эмнеге шарт түзүлүп атат? Кошумча окууну негизги корпуста 8-11 класста кошумча окуу билимди тереңдетүү боюнча жакшы шарттар түзүлгөн турат. Себеби класстар бошоп, башталгыч класстын окуучулары биздин жаңы корпуска окууга кирип жатат. Биз ошону куруу берген мамлекет тарабынан бөлүнгөн узак мөөнөткө берилген кредитке курулуп атат бул мектеп. Сауыт өнүктүрүү фонду тарабынан бөлүнгөн каражатка өлкө боюнча жалпысынан 27 мектеп курулат. Ал эми Бишкек шаарындагы 3 мектепке кошумча окуу корпустарын куруу менчемделген. Алардын алгачкысы бүгүн эксплуатацияга берилип жаткан убагы. Быйыл дагы эми бул мэрия өздөрү дагы өздөрүнүн акчасына дагы курабыз деген эмелер болуп атат. Негизги республикалык бюджеттин негизинен дагы мына быйыл бүтпөгөн 70-80% бүткөн мектептерди бүт республика боюнча бүтүргөн жатабыз. Биз министрлик кайсы жерде биринчи керек деген баягы МЧСлердин чечими бар. Общий анализ кылып чыктык. Бүгүнкү күндө 245 мектеп ушундай жаңы курууга керек экени биз тактыктадык. Сапаттуу билим алуу үчүн эң алгач ыңгайлуу шарттар түзүлүшү керек. Мамлекет этап-этабы менен өлкө аймагындагы авариялык абалда турган. Мектеп жетишпеген жерлерге же курулушу башталып, бүтпөй турган билим уяларын бүтүрүүнү колго алууда. Азыркы учурда бизде мамлекетибизде жаштар саны абдан көп. 2,5 миллионго чейин уже жетип калды. Эмки жылы 160 миң окуучу биринчи класска келет экен. Ушул күзүндө билесиздер, жылга 100 миңден тегерегинде эле. Ошол албетте биз өтө сүйүнүп турабыз. Биздин калкыбыз көбөйүп, балдарыбыз көбөйүп, ушул жаштарыбыз дагы жакшы ушул жерде кыргыздын саны көбөйүп. Сауыт өнүктүрүү фонду аркылуу Кыргызстанга транспорт, саламаттыкты сактоо, билим берүү, суу менен камсыз кылуу, ирригация сыяктуу ар кандай долбоорлорго насыят түрүндө 200 миллион доллардан ашыгыраак каражат бөлүнгөн. Андан сырткары Сауд Арабиясы дос мамлекет Кыргызстанга саламаттык сактоо тармагына 3,8 миллион доллар грант түрүндө каражат берген. Мындан арыда бардык тармактарда кызматташууну бекемдөөгө кызыктарбыз. 2017 жылы Кыргыз өкмөтү менен Сауыт өнүктүрүү фондунун ортосунда мектептерди куруу боюнча келишим түзүлгөн. Жалпы суммасы 30 миллион долларга эсептелген каражатка 27 мектеп куруу пландалган. Учурда алардын 11-и бүтүп, окуучулар билим алып жаткан убагы. 19-20 жылдары курулуш иштери башталды. Анан биз бүгүнкү күндө жалпысы болуп, мына бул 11-чи мектепти тапшырып атабыз. Өзүбүздүн ошол каражаттарды карап чыгып, дагы ошол үнөмдөлгөн каражаттардын себебинен 3 объекттин курулушун жүргүзүп атабыз. Негизинен жалпысы болуп бүгүнкү күндө 30 мамлекеттик ушул мектептердин, анын ичинен экөөсү балдар бакчасынын курулуштары жүрүп жатат. Бардыгы ушул Кудай буюрса, быйылкы жылы үстүбүздөгү жылдын 1-сентябрына тапшырганга бүгүн аракеттер көрүлүүдө. Каражат Сауыт өнүктүрүү фонду тарабынан узак мөөнөттүү жана аз пайыздуу насыят түрүндө берилген. Учурда долбоордун биринчи этабы ишке ашууда. Экинчи жана үчүнчү этаптарда дагы 60 бала бакча жана мектептерди куруу, ошондой эле социалдык турак жайларды салуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы маалым болду. Канат Жолочиев, Нурдан Сергеев, Пирамида.